кой мен адал ырыскы менен үй бүлөмдү багайын деген болсо, бул дагы жихадтын бир түрү болот дейт. Сахих хадисте Табаранидин риваят кылган хадисинде Каб ибн Ажро деген сахаба айтат, пайгамбарыбыз менен бир күнү чогуу отуруп калдык дейт. Сахабалар бар эле жанында. Анан эртелеп бир адам жумушуна кетип баратыптыр дейт. Баягы адамдын денесинин кубаттуулугунан физикасы жакшы болгон экен да. Анан аттиң я Расулаллах, карачы бу бечара багыш таң атпай жумушка бартат. Кылыч чыгармап Аллах жолунда болгондо сонун жарашмакта. Десе пайгамбар алейхиссалату вассалам, ин кана хаража яса ала валадин лаху сигран фахуа фи сабилилла. Эгерде кичинекей балдары бар, ошолорду багам деп бараткан болсо, бул Аллах жолунда. Ва ин кана хаража яса ала вавайни шейхойни фахуа фи сабилилла. Эгерде картайып калган колундагы ата-энесин багам деп бараткан болсо, бул да Аллах жолунда. Ва ин кана хаража яса ала нафсиhi ли юифаха фахуа фи сабилилла. Эгерде өзү эле бар, ата-энеси да жок,